Audio kitep. Карт аял менен жаш аял. Автор Эльмира Ажыканова. Аңгеме. Улгайган аял менен жаш аял маңдай тескей чай ичип отурушту. Ооба, бири улгайган, экинчиси жаш. Булардын курагы да, тагдыр жолдору да, турмуштан алган энчилери да бири-бирине окшобойт. Бир дасторкондо отургандары менен ой санаалары эки башка. Жаш аял эртерээк ичип бүтүп, дасторконду жыйнаштыра коюп, караңгы кирип кете электе үйгө жетсем болот эле деп ичинде тынчы кетип отурду. Күйөөсү да жумушунан келип калгандыр. Балдары мектептен эмгиче келишти. Кечүүсү ыйлап калбады бекен. Күйөөсү аны көтөрүп алып сыртта жол карап жүрөт го. Атиги улгайган аял эч кайда шашпайт. Өз үйү, өз кызматчысы Наркүл менен шашпай чай ичип, алаксып убакытты өткөргүсү келет. Ага убакытты өткөрүү кыйын да. Айрыкча кечиндеги сааттар үстүңдөн басып тургансып жылбайт. Азыр Наркүл кетип калса эле тунжураган үйдө жалгыз калат. Аялдын аты Рабия. Жашы 60-тан эбак өткөн. Чачы куудай ак, толугунан келген, үнү жоон, мүнөзү эркек сыяктанган бул аялга убагында Рабия Нуртаевна дешип жапырт кошомат кылып турушчу. Анда Совет доору күчүндө турган маал. Ал ошол учурда Республикалык керек-жарак союзунун председатели болуп көп жылдар иштеген эле. Жаш эле, анда ичкерээк да, сулуураак да болчу. Потребсоюздун ак Волгасында чалкалап, ийилип салам айткандардын кээси укса, кээ бирлерин карабай деле койчу. Ал учурда андан үлкөн кадырлуу адам бар беле. Анын алдына ким гана иши түшүп келбеген. Ал көбүнчө өзүнө пайдасы тие турган керектүү адамдар менен мамиле түзчү. Ошого жараша мамилелердин кайтарымы болуп турчу. Мына бул хан сарайдай заңгыраган 2 кабат үй ошол жылдарда салынган. Ал убакта мындай үйлөр бирин-экин гана чоңдордо болбосо кайдан. Үй эмеректеринин баары чет элдики болор эле. Жалгыз башына мынча чоң үйдү эмне кылат дешип элден көбү сөз кылышкан. Рабия Нуртаевна кызматтан, суйурматтан, материалдык байлыктан эч бир өксүү болгон жок. Бирок жеке турмушундагы чоң келемдеси үй бүлө күтпөдү. Балалуу болбоду. Ооба, ал жаш күнүнөн эле активист эле. Институтту бүткөндөн кийин комсомолдук иштерде жүрүп, анан партиянын катарына өтүп, жаш коммунист катары кызматтын тепкичтеринде көтөрүлдү. Акыры кызмат орундар ага кумар болуп калды. Учурунда ага сөз салган жигиттер деле болгон. Кийинчерээк 30дан өткөн чагында деле колун сурагандар болду. Бирок өзү мынаган эмес. Күйөөгө чыкса, бала төрөсө, кызматы эмне болот? Ал иштей турган орунду башкалар ээлеп кетпейби? Ошентип жүрүп, жылдар бат эле өттү. 40ка келди. Анан 50дөн да өттү. Аңгыча советтик доор кулады. Башаламат турмуш келди. Кимди ким көрдү болду, кызматың да, келечек ойлоруң да жаңы турмуштун агымына жутулуп кетти. Керек-жарак союзу эми эч кимге керек болбой калды. Ошол жылдар Рабия Нуртаевна үчүн абдан оор учур болду. Үйгө олтуруп калды. Анысы аз келгенсип, тепкичтен буту тайып чыгылып, жамбашын сындырып алды. Жарым жылча төшөктө жатты. Кийин да жөнүгө албай, акыры таяк менен басып калды. Ойлоп көрсө, кесиптештериге, курбак курдаштарга, ал тургай бир туугандарына да ынак боло албаптыр. Баарын эле кызматкер катары ат үстүнөн мамиле жасаса керек. Ушундайда ал жайын сураар жакын адамдары деле жок экенин көрсө. Баягы кошоматчылары дайын оту жок кетишти. Көрсө, кээ бир адамдар кызматы менен гана учурунда барктуу самал көрүнүп турат. Рабия Нуртаевна ошондо гана өзүнүн жеке турмушу жөнүндө ойлоно баштады. Эми ушинтип кызматтын урматын көргөн күндөр бүтүп, чогулткан дүйнө мүлкүн тиктеп, үйдө олтуруп калалы. Кантип эле? Жок. Ал өзүн колго алып, сырттагы жаңы турмушту байкаштырып, чогулткан акчасын тобокелдеп бизнеске салды. Бизнес дегенде жанын үрөп деле чуркап иштебейт. Болгону
шаардын чоң ортосундагы 3-4 имаратты менчикке чыгартып алды да, ичи дышын кынтыксыз ремонт жасатып, ишкерлерге кайра ижарага берди. Ошол жылдардан ушул күнгө чейин ижара акы менен ханга салам бербей жашап келатпайбы. Бирок акчасы курусун. Жалгыздыгы жанын жеп, түркүн ой санаалар биротоло карытып бүтө турган болду. Башы салмактанып, бели ооруганын өөгүнө доктор чакыртса, кан басымын жеңип көрүп, дары берди да, эркек менен жашабагандыкы, төрөбөгөндүкү деп кетип калды. Эми кайдагы эркек? Өөгө чыкпаганы менен эркектерди деле байкап көрбөдү беле учурунда. Чындап сүйүшпөгөндөн кийин калп мамилелер көпкө барбайт экен. Анын үстүнө Рабия Нуртаевна да чын аялдар да болчу эркекке жагаарлык, ийкемдүүлүк, наздуулук деген жок. Өзүнүн табияты ушулбу же баягы кызматынан улам ушундай болуп калганбы, ким билет. Бирок адам кургурдун жаратылышы кыйын да. Жан турпаттын эң сөзү деген балекетти акылга салып гана башкарбаса, адамдын өзүнө баш бербей турган бир жапай сезим экен да. Аны өмүр бою билип келатпайбы. Ушул күндөрдө алиге келип жүргөн массажчы жигит болбосо кантер эле. Күн ара үй кызматына келген Наркүл өз ишин так билет. Өзүн кандай таза, кандай тыкан күтсө, эжекесинин үйү да так ошондой. Ар бир буюм өз ордунда. Шейшептерден тартып майлыктарга чейин кандай таптаза. Анткени Наркүл ар бир ишти чын көңүлдөн майын чыгара жасайт. Адамдарга мамилеси да ошондой чын билген. Ошон үчүн эжекеси ага ишенет. Болбосо илгери көңүлүнө толбогон кыз-келиндердин далайын айдап жиберчү. Наргүл автобустан түшүп дүкөнгө кирди да керектүү кант жайын алып үйүнө шашып жөнөдү. Бүгүн да кеч болуп кетти. Анын 3 баласы бар. Күйөөсү курулушта жалданып иштейт. Өзү тигинтип 1 жылдан бери Рабия Нуртаевнанын үй кызматын кылат. Күн ара барып, кир когун жууп, үйлөрүн жыйнап тернеп, тамагын жасап берет. Алган акысына жарып деле кетпейт. Күнүмдүк тириликке эптештирип жашашат. Анын үстүнө бир бөлмө батирде турушат. Андан кененирээги кымбат. Айтор, алар 3 баласы менен шаардын четинде батирден батирле көчүп конуп жашап келишет. Үй балаңар бар экен деп кожоюндар оңой менен кабыл ала коюшпайт. Ошон үчүн алар кайда болсо да кысылып жашашат. Балдарын короого чыгарбай, эркин ойнотпой тыйып турушат. Бирөөнүн үйү деген ушул да. Үйдүн жайын ойлогондо күйөөсү түн уйкусунан безет. Канткенде үйлүү болушат. Же бактырып койгон малы, же бизнеси жок, же жардам берер бакубат бир туугандары жок. Келинчеги койнун тапкандары күнүмдүккө гана өп-жап жетет. Мынтип жашай беришсе өмүр бою үй жого түшөбү? Эртең эле балдары чоңоят да, анда кантишет. Айтор азырынча ишене турган эч ким, эч нерсе жок. Убакыт болсо өтүп атат. Экөөнүн тең жашы 30га жакындап калды. Наркүл өзү жамап жаскап, жоктон барды жасаган эпчил келин. Көп балалуу үйдө чоңойгон да. Өзгөчө тамак ашка чебер, баарын өз колу менен жасайт. Сарам жал. Ошон үчүн ал Рабия Нуртаевнага жагып кызматын кылып жүрбөйбү? Чынын айтканда, Рабия Нуртаевна өмүрүндө камыр жууруп, кесме кескен аял эмес. Өмүрүндө таттуу токош же боорсок бышырып көргөн эмес. Кызматта жүргөн жылдарымда жалаң сый дастуркондун үстүндө болду. Өзүнө керек болгондо кол алдындагы кошоматчы кыз-келиндери жасап келип беришчү. Үйүндөгү жыйылган жууркан төшөктөрүнүн баарын ошолор өздөрү эле жасап тартуу кылышкан. Рабия Нуртаевнанын аял деген эле аты болбосо, эркектен айырмасы болбоду. Болбосо, жалгыз башынын тирилигин ойноп эле жасабайбы? Наркүл үй иштерин бүтүрүп, кечки тамакты даярдап коюп, эми үйүнө кете бергиси келип турду эле. Кое тур, чогуу олтуруп ичели, деди эжекеси. Наркүл арыдан бери үстөлдүн үстүн даярдай койду. Рабия эжекеси оор салмагын таягына салып, шашпай келип олтурду. Баса, тиги шкафтын үстүн аччы, арак бар эле. Бир аз бөксөргөн бөтүркөнү таап чыкты Наркүл. Тамактын алдында кээде дарылыкка кичинеден ичип койгон жакшы. Канды суюлтат, деди да 2 стаканга койдурду. Ичип жүр, анда-санда. Мунун зыяны жок, деп эжекеси өкүм сүйлөдү. Наркүл жок дей албай стакандын жарымын алды. Мурда ичип көнбөгөнгө ичи өрттөнүп эле кетти. Жамандан жарым кашык артык кылбай, ал баарын дагы буйра сүйлөдү. Ал дайыма ушинтип өктөм сүйлөйт.
Бул анын жетекчи кезинен калыптанган мүнөзү. Буйрук берип жүрүп көнүп калган. Өзү стаканды толук тартып жиберип, артынан тамак иче баштады. Тамакты да эркектерче чоң-чоң ичет. Аны менен теңдейлаша ичпесе, Наркүлдү жемелеп жиберет. Кыскасы, анын айтканына Наркүл каршы чыга албайт. Бир убакта стаканын жылдырып, "Куй", деди эжекеси. Наркүл кайрадан чөйчөктү толтурду. Тиги колун алды да мун чыкпастан тартып ийди. Бир аз үн катпай отурган соң, "Үстүңөрдө үйүңөр жок болгон соң, эмне үчүн 3 баланы катар төрөдүң?" деди эжекеси. "Же дагы төрөйсүңбү?" "Жок, эжеке. Ушуларды эле эптеп чоңойтуп алсак. Карачы өңүңдү, боп-боз болуп, тыртайып арыксың. Күйөөң деле жыргатпайт окшойт сени", деп Наркүлдү боору ууруган түр менен карады да негедир кааткырып күлүп койду. Наркүл унчуккан жок. Кызып калды окшойт деп ойлоду. Бирок кемсине түштү. Эртең эле кайра жумушун кылып, тыйынын ала турган болгон соң эмне деп каяш айтат. Анын үстүнө энесинен улуу аял. Аңгыча тамак ичилип бүттү. Эжекеси дагы буйра сүйлөдү. "Дасторконду кайрадан жасап койчу. Тиги шкафта таттуулар бар. Баса, муздаткычтан эт алып казанга асып кой, быша берсин." "Азырбы?" таң кала сурады Наркүл. "Ооба, азыр. Бир аздан кийин массаж жасаган байкең келет." Жарайт эжеке." Наркүл этти казанга асып коюп, дасторконду кайрадан иреттеди. Кеч кирип баратты. Аңгыча эшик шыңгырады. "Барып аччы", деди эжекеси. Короого чыгып, дарбазаны ачып, массаж жасаган кишини үйгө ээрчитип кирди. Алдынан турлап чыккан эжекесинин бир заматта үнү өзгөрүп, көзү сүзүлүп, тиги кишини кичипейилденип тосуп алды. Наркүлгө да сылыктанып, "Рахмат, Наку, эми сен бара кой, балдарың ыйлап калбасын", деди. Эжекесинин мындай сылык сүйлөгөнүн ал биринчи жолу укту. Бошогонуна кубанып, тигилерге кош айтып жолуна түштү. Массажчы көптөн бери эле бул үйгө келип жүрөт. Кээде Наркүл кетип жатканда эшиктин алдынан беттешип калышат. Рабия Нуртаевна аны үйлөргө барып массаж жасайм деген кулактандыруудан таап алган. Алаканында жагымдуу оту бар, колдору карулуу жигит, адегенде анын дөңгөчтөй болуп катып калган желкесин ушалап отуруп жан киргизген. Анан акырындап анын ийилбеген жоон белин, кан жүгүрбөй уюган жамбашын, буттарын мыжып олтуруп, катып калган денеси ийкемге келтире баштады. Мындай массаж Рабия Нуртаевнаны көөшүртүп, тим эле жанын жыргатты. Ар бир жолку кызматынын бир тиынын кемитпей, кээде ашыгы менен төлөп турду. Тамагын алдына тартып, бөтөлкөсүн буза коюп, жигиттин көңүлүн алып жүрдү. Мындайда кайсы эркектин делебеси козголбосун. Анын үстүнө өзү ичкиликти мөлтүрөтө куюп келе кой деп жатса. Жашы кыйла-улуу болсо да, жарым жылаңач аял көзүн сүзүп турса азгырылбай коебу. Акыры алар бир күнү аял эркектин кумар ишине өтүп кетишти. Ошондон бери массажчы апта сайын ашыгып келет. Жан тилинен кызмат көрсөтүп, эжесин да, өзүн да ыраазы кылат. Аялдын жаш өмүрүндө толбой калган кемтиги эми толуп, эңсегени эми келип жаткандай көңүлү чалкып, ыраазы. Массажчы менен болгон мамиледен бери Рабия Нуртаевнанын оор тарткан денеси жеңилдеп, башы да салмактанбай, көңүлү сергек болуп, Наркүлгө өз жакынындай мамиле жасап калды. Өмүрү колу ишке тийбеген, жаны анча-мынча жумушту өзү да жасап жиберчү болду. Наркүл, "Ишиңди кое туруп бери келчи", деди бир күнү диванында жаткан жеринен. Дагы эмнени айтат экен деп, заарканган келин колуна арчып, жанына басып келди. "Отур, сүйлөшө турган сөз бар", деди эжекеси олуттуу. Наркүл үн катпай сөздү күтүп калды. "Жашаган батириңерге канча төлөйсүңөр?" 6.000. "Анда мындай, шаардын ортосунда менин 2 бөлмөлүү үйүм бар. Мурда бирөөлөр жашачу, азыр бош турат. Ошого жашайсыңарбы?" Батир акысын канча дейсиз?" "Акысы жок эле жашап тургула. Менин силерге жардамым болсун, бош тургандан көрө." "Рахмат эжеке, күйөөмө айтайын." "Күйөөң эмне, жок демек беле? Тигил 3-чү тартмада ачкычтар бар. Алып келчи бери." Наркүл айткан жеринен топ ачкычты алып келди. Эжекеси арасынан бирин чыгарып, келинге карматты да үйдүн дарегин түшүндүрүп айтып берди. "Эртең баргын дагы чаң-паңын сүрүп, көчүп бара бергиле", деди. "Рахмат эжеке, рахмат", деп Наркүл сүйүнүчүн жашыра албады. Ошентип алар шаардын чок ортосундагы 2 бөлмөлүү үйдө жашап калышты.
жылуу шарты эң сонун. Эң башкысы ижарага акы төлөшпөйт. Эми эжекесинин оту менен кирип, күлү менен чыкпаска айласы жок Наркүлдүн. Бирөөгө көз каранды болуп жашаганын курусун, бирок арга жок да. Азырынча жашай турушса, калганын дагы көрүшөр. Кийинки күндөрү эмнегедир баягы массажчы киши келбей калды. Эжекеси ага чалып, кандайдыр купуя сүйлөшүп жатканын байкап жүрдү Наркүл. Келбесе келбесинчи деп эле ойлоду ичинен. Ага да өзүнчө түйшүктөнүп, дасторкон даярдачу. Анан ал келген кезде жасап жаткан ишин эртеңки калтырып кетип калууга туура келчү. Ооба, массажчы келбей калды. Эжекеси диванында оор денеси менен анда-санда оодарылып коюп, же уктаганы, же уйгу экени белгисиз сулук жата берчү болду. Не болду экен? Көңүл каларлык сөз айтылдыбы ортодо? Ким билет? Же тиги кишинин карыган аялдын кызыгы тараганго? Жаш, сымбаттуу аялдарга деле массаж жасап жүрсө керек да. Анда-санда такси чакыртып сыртка чыгып, дүкөн кыдырып же саунага барып келчү эле. Эми эч жакка чыкпай да калды. Массажчыдан ирэнжип, төшөк мамилесине өкүнүп калгыла, айтор үндөбөй эле жата берчү болду. Жок, Рабия Нуртаевнанын массажчыдан бөлөк ойлой турган ою жок бекен. Анын керек болсо, жанынан өтүп баратып, бир кылчайып карап өткөн эле киши да. Турмушунда жанынан өткөн кишилер көп эле болбодубу? Ошолордун ар бирине эле жүрөгүнөн орун берип олтурмак беле. Наркүл бир күнү келсе, Рабия эжекесинин үйү бек. Коңгуроосун кайра басса чыкпады. Телефон чалса өчүрүлгөн дей берди. Дарбазанын алдында кыйлага чейин басып турду да кетип калды. Мындай болчу эмес, бир бале болгон деп ойлоп баратты жолдо. Үйүнө жеткени калганда эжекеси өзү чалды. Үйүнө араң эле чыгып, сөздөрү да даана эмес. Наркүл, мага келип кетчи, ооруканадамын, деп дарегин араң айтып берди. Наркүл ошол жерден эле кадырлуу адамдар жата турган оорукананын көздөй жөнөдү. Палатасына кирип барса, тамчылатма дарыны куюп жатышыптыр. Көрсө, кан басымы көтөрүлүп, мээге кан куюлуптур. Аппаратка салса, башында уюган кан бар экен. Өмүрүнө кепилдик бере албайбыз. Абалы оор. Болгон аракетибизди кылып көрөбүз, дешиптир врачтар. Эжекеси Наркүлгө сүйлөйүн деди эле, тили булдурактап, сөзү даана болбой калыптыр. Кагазга адвокат келет, күт, деп сүйрөлтүп, араң жазып Наркүлгө сүндү. Ал эмнеге экенин түшүнбөсө да, макул деп баш ийгеди. Анан палатадан чыгып бараткан врачты ээрчи басып сурады. Айтыңызчы, жакшы болуп кетеби, байке? Деди. Врач Наркүлдү тиктеп туруп, жок дегендей башын жайкады да басып кетти. Аңгыча адвокат келди. Экөө Рабия Нуртаевнанын маңдайында олтурушту. Ал киши өзүнүн мурда иштешип жүргөн жакшы тааныш адвокат экен. Көрсө, 2 бөлмө квартирамды Акимова Наркүлгө белек катары калтырам деген тилкатына мөөр бастырып, мыйзамдык жагын тууралап келиптир. Тилкатты эжекесинин көзүнчө Наркүлгө тапшырды. Кубанаарын же кайгыраарын билбей, Наркүлдүн кагазды кармаган колу калтырап чыкты. Бар, үйүңө бара кой, дегендей айтты эжекеси. Наркүл анын колдорун кыса кармалап, чекесинен өптү да көзүнө толуп чыккан жашын көрсөтпөйүн деп шарт бурулуп чыгып кетти. Тепкичтерден аттап-путтап түшүп, эшикке атып чыкты. Келбети сүрдүү, өз наркынан тайбаган, мүнөзү темирдей болгон эжекеси эми минтип бир заматта ооруга багынып калабы? Оору болбой куруп калып, адамды тез эле алып коет тура, деп ойлоп, ич ачышып келатты жолдо. Бирок чөнтөктө үйдүн кагазы бар. Капысынан эле үйлүү болуп калаары учуктаса түшүнө кирген эмес. Кайгы менен кубаныч күтүүсүздөн чогуу келгенде адам ден дароо болуп өзүн жоготуп коет окшойт го. Өзүнчө көбүрөнүп сүйлөнүп келатты Наркүл. Рахмат сага, эжеке. Айкөлдүгүңө рахмат. Үйүңдү билек кылгыдай, чынында мен сенин кимиң элем. 3 балалуу, үйү жок деп аяп жүргөн тура. Өлүм алдында жатып, менин көйгөйүмдү чечкениң кара. Үйүнө келгенде эжекесинин катуу ооруп калганын, ооруканага барып көрүп келгенин күйөөсүнө айтты да, алиги үй тууралуу жаңылыкты ананкыга калтырды. Бул маалда ооруканада врачтар Рабия Нуртаевна жазып калтырган номерге кайра чалып жатышып, араң байланышты. Телефонду эркек киши алды. Ага Рабия Нуртаевнанын ооруканада каза болгонун айтышты. Тиги киши анын алыскы айылдагы бир тууган иниси экен. 2013 жыл февраль Чолпон ата. Чыгарманын аягы.